Саламатсыңарбы урматтуу Элтер билим каналынын көрүүчүлөрү. Биздин аралыктан өтүү сабагыбыз бүгүн дагы уланат. Элтер билим каналы аркылуу анда эмес сабагыбызды баштасак, бүгүнкү биздин сабагыбыз асинхрондук кыймылдаткычтар, жалпы бөлүм асинхрондук кыймылдаткычтар деп аталат. Андан сырткары асинхрондук кыймылдаткычты англис тилинен алганда телфер деп коет, же болбосо бир оң сол бир көп багытка айландырып кошуу. Бүгүнкү сабагыбыздын бөлүмү жаңы элек айткандай асинхрондук кыймылдаткычтар. Сабактын аталышы кичи жана кичи экранды, мындайча айтканда телфер деп көбүнчө практикада телфер деп аталат. Бул эми башкаруу жана принципиалдуу схемасын туташтыруу. Бизге урматтуу окуучулар, өзүңөр билгендей, сөзсүз түрдө бир кыймылдаткычтарды же болбосо жалпы эле энергетикада бир оборудованияны, бир түзүлүштү кошуш үчүн сөзсүз түрдө принципиалдуу схема керектелет. Сабактын максаты телферди башкаруу принципиалдуу схемасы аркылуу башкаруучу жана коргоочу аппараттарынын жардамы менен туташтыруу. Мына бизде өзүңөр көрүп тургандай электр телферинин принципиалдуу схемасы, бул жерде магниттик пускательдер 4 магниттик кое бергич колдонгон жана 380 вольтко ылайыкталган. Бизде бул жерде чыңалуу 380 вольт. Ошондой эле бул жерде 2 электр кыймылдаткычы жана 4 магниттик кое бергич жана замыканиядан, нагрузкадан сакташ үчүн автоматтык күйгүзгүч колдонулат. Бул жерде чыңалуу 380 вольт. Ушул схеманын негизинде азыр эми биз практически чогулта баштасак, бизге өзүңөр көрүп тургандай 2 электр кыймылдаткычы. Бул эми практикада айтканда бир электр кыймылдаткыч өйдө ылдыйга көтөрүп түшүрсө, экинчи электр кыймылдаткычыбыз алдыга артка жылдырып берет. Эми практикада көп кеңири колдонулат. Мисалы алсак, автомобиль оңдоочу эстоолордо бир грузтарды, оор жүктөрдү көтөрүш үчүн ушул схеманы чогултуп, ушул схеманын негизинде телферди курап, анан ошол жардамы менен оор жүктөрдү көтөрсөк болот. Жана ошондой эле аралыктан башкаруу үчүн бизде бул жерде кнопка колдонулат. Кнопка биздики бул жерде өзүңөр көрүп тургандай жалпысынан 4, 5, 6 кнопкалуу, 4 кнопка 2 двигательди башкарыш үчүн жана токтотуу кнопкасы. Андан сырткары 4 магниттик кое бергич жана жылуулук релелери жана аварийный сигналдар, звонок, анан лампабыз колдонулат. Эмесе монтажга киришсек, принципиалдуу схемада көргөзүлгөндөй, бизде эң биринчи негизги чынжырчаны курап алышыбыз керек болот. Ал үчүн биз автоматтык күйгүзгүчтөн магниттик кое бергичке туташтырабыз. Мисалга фаза А фазасын алабыз. Жана магниттик кое бергичтин ажырап турган контагына кошобуз. Тагыраак айтканда L1 контагына кошобуз. Бул аркылуу бизге биринчи А фазасы менен ток келип туташат. Жана экинчиси Б фазасынан алабыз автоматтык күйгүзгүчтүн. Бул аркылуу L2 контагына туташтырабыз. Эми ушул эле жерден дароо эле экинчи магниттик кое бергичке бизде перемичка деп коет, эми удаалаш туташтыра кетсек болот. Мисалга алсак, L1 контагын экинчи магниттик кое бергичтин L1 контагына туташтырабыз. Дароо. Жана ушул эле жерден кайра 3-чү магниттик L1 контагына дагы бир перемичка кылып кетсек болот. Жана кайра 3-чү магниттик кое бергичтин L1 контагын 4-чү магниттик кое бергичке туташтыра кетсек болот. Жана контактыларды жакшылап бекем туташтырабыз. Ушул аркылуу биздики А фазасы толук 4 магниттик кое бергичке келип жеткен болот. Жана ушул сыяктуу эле биз жана Б фазасын алып келип биринчи магниттик кое бергичтин L
L2 контагына кошконбуз. L2 контагын бул жерден дароо эле экинчи магниттик кое бергичке удаалаш туташтыра кетсек болот. L2 контагын ушуга удаале экинчи магниттик кое бергичтин L2 контагына туташтыра кетсек болот. Жана ушул жерден эле дароо кайра үчүнчү магниттик кое бергичтин L2 контагына дагы токту ала кетебиз. Мына окуучулар көрүп аткандай бардыгы бул окшош эле аткарылат. Ар бир фазадан удаале перемичка кылып 4 магниттик кое бергичке тең ток алып кетебиз. Мына азыркы учурда биз L2 контагын 4-чү магниттик кое бергичтин L2 контагына туташтырып жатабыз. Ушул жол менен биздики экинчи фаза Б аркылуу экинчи тогубуз келди. Эми бул жерде бизде 3 фазалуу түйүн болгондуктан жана 3-чү С фазасындагы ушундай эле жол менен окшош эле алып чыгып магниттик кое бергичтерге кошобуз. Автоматтык күйгүзгүчтүн С фазасын алабыз жанагындай эле. Магниттик кое бергичтин L3 контагына кошобуз. Жана ушул жерден дароо эле биринчи магниттик кое бергичтин L3 контагын экинчи магниттик кое бергичтин L3 контагына туташтырабыз. Жанагындай эле кайра экинчи фаза, биринчи жана экинчи фазадан алынган сыяктуу эле бардык магниттик кое бергичтин L3 контакттарын бири-бирине туташтырып чыгабыз. Бардык 4 магниттик кое бергичке ушул жол аркылуу 3 фазалуу түйүндөгү ток келет. Мына азыркы учурда 3-чү магниттик кое бергичтен 4-чү магниттик кое бергичтин L3-сине туташтырдык. Демек ушул жол менен бизге негизги чынжырча аркылуу ток келип жетти. Эми биз негизги чынжырчанын кире беришинен эми чыгышын монтаждашыбыз керек. Чыгышын монтаждап атканда өткөндөгү сабакта айтылгандай эле любой бардык электро кыймылдаткычтын багытын өзгөртүш үчүн эки фазанын ордун алмаштырып коюу жетиштүү болот. Бул жерде эки бизде кыймылдаткыч колдонуп аткандан кийин сөзсүз түрдө эки жерден фазаны алмаштырышыбыз шарт. Бул үчүн биз кайра эле электрический проводдорду алып алабыз. Жана бул жерде магниттик кое бергичтин Т1 контагын бул бизде А фазасы болуп эсептелет. Экинчи магниттик кое бергичтин Т3 контагына кошобуз. Ушул жол менен биз электр кыймылдаткычын тескери багытка айландырабыз жана толук түрдө багытын өзгөртүп кошо алабыз. Ушул жерден балдар байкасак, электр кыймылдаткычын дароо эле туташтыра кетсек болот. Бул үчүн бизде электр кыймылдаткычынан 3 провод чыгат. Бул электр кыймылдаткычынын түйүнүнүн 3 баштапкы проводу болуп эсептелет. Мунун бир фазасын алып, жылуулук релесинин Т1 контагына кошо туташтыра кетебиз. Ушул жол менен бизге электр кыймылдаткычка негизги ток келет. Биринчи А фазасы келди деп эсептесек болот. Жана ушул жерден эле биринчи жылуулук релесинин Т2 контагын алабыз. Схемада көргөзүлгөндөй. Бул жерде кайра эле жаңы элекиндей кылып, кайра эле дароо эле электр кыймылдаткычынын дагы оромунун проводун бул жерге туташтыра кетсек болот. Жана схемада көргөзүлгөндөй бул жерде Т2 контагы өзгөрүлбөйт. Бул Б фазасы алмашылбастан калат. Бизде андыктан биз ошондуктан Т3 жана Т1 контактларын фазаларын алмаштырып жатабыз. Жана ушундай эле электр кыймылдаткычынын 3-чү проводу калды. 3-чү проводун
Т3 контагына кошобуз жылуулук релесинин. Т3 контагына кошобуз. Т3 контагын биз экинчи магниттик кое бергичтин Т1 контагына туташтырабыз. Так, биринчи электр кыймылдаткычыбыздын негизги чынжырчасы туташып бүттү. Ушуга окшош түрдө эле экинчи электр кыймылдаткычын жылуулук релесине туташтырабыз. Экинчи электр кыймылдаткычынан дагы чынжырчасынан 3 провод чыгат. Жанагындай эле проводду алабыз, да бир проводду. Бул биздин жылуулук релесинин Т1 контагына туташтырабыз. Бул биздин экинчи электр кыймылдаткычыбыз туташылып жатат, урматтуу окуучулар. Жана Т1 контагын биз магниттик кое бергичтин Т3 контагына туташтырабыз. Бул жерде жанагындай эле окуучулар карасаңар, эки фаза алмашып жатат. Бул электр кыймылдаткычынын багытын өзгөртүш үчүн. Жана экинчи фаза бизде жылуулук релесинин Т2 контагы. Бул бизде фаза Б болуп эсептелет. Жылуулук релесинин Т2 контагы, бул бизде фаза Б фазасы, төртүнчү магниттик кое бергичтин Т2 контагына кошулат. Мунун баары балдар карасаңар, схеманын негизинде, принципиалдуу схеманын негизинде адашпастан туура туташтырабыз. Так, жана ошондой эле Т3 контакт жылуулук релесинин, бул бизде үчүнчү фаза, мындайча айтканда фаза С фазабыз. Үчүнчү фазабыз биздики Т3 контагы төртүнчү магниттик кое бергичтин Т1 контагына кошулуш керек схема боюнча. Себеби электр кыймылдаткычынын багыты ушул жол менен өзгөрөт. Мына бул жерде төртүнчү магниттик кое бергичтин Т1 контагына туташып жатат. Ушул жол менен балдар толук түрдө биз негизги чынжырчаны чогултуп бүттүк. Бул аркылуу негизги ток келет. Эми биздики экинчи бөлүк бул кнопка управления деп коет, башкаруучу кнопкабыз. Ошо башкаруучу кнопканы коюшубуз керек. Ошол кнопка аркылуу анан ушул эки кыймылдаткычты толук түрдө башкара алабыз. Ал үчүн бизге момундай атайын башкаруучу кнопка керектелет. Бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыкталды. Бүгүнкү сабагыбызда ошо негизги телфердин негизги чынжырчаларын туташтырууну үйрөндүк схеманын негизинде. Эми кийинки сабагыбызда дагы ушул телферди кнопка аркылуу башкарууну үйрөнөбүз. Анда эмесе сак саламатта тургуздар, кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.